Барыңыздарга салам. Кызмат орнуна күндүз эмес, кечинде кирген Самара Каримова элди үйүнө жеткирген майы кызматкерлери жана узак жашагандын сыры тууралуу бүгүнкү жаңылыктарды айтып бермекчибиз. Анда баштадык. Ырчы Самара Каримова кызмат ордуна күндүз киргизбесе түндө кирейин дегенби? Айтор ал тууралуу акыркы жүктөлгөн видео интернет баракчаларда кайрадан катуу талкуу жаратты. Кечээ күнү ырчы Самара Каримова кечки саат 7-8 чамасында Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына бир топ кишинин коштоосунда иш бөлмөсүнө кирди. Бирок ал жетекчи отурган бөлмөнүн эшигин бузуп кирип, ачкычын алмаштырып жатканы тууралуу соц тармактарда жүктөлгөн видеодон көрүүгө болот. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери да бар болгон. Алар эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп комментарий беришүүдө. Эскерте кетсек, 2018-жылы Каримова аталган мекемеге директор болуп дайындалып, ошол эле жылы маданият министри аны кызматтан четтеткен. Ырчы экс-министрдин чечимин сотко берип, ушул жылдын 13-январында соттон утуп алган. Кечинде Самара Каримованы айрым милициялар антип жандап жүрсө, Бишкектеги милиция кызматкерлери аялдамада калган элди үйүнө жеткирип жүрүштү. Бул тууралуу интернет баракчаларда улам бир видео жүктөлүп, ар багытта милиция кызматынын атайын автоунаалары иштеп жатканы маалым болгон. Эске салсак, кечээ айрым маршрутка айдоочулары жол акыны көтөрүп бергиле деген талап менен жумушка чыкпай коюшкан. Бүгүн каттам кайра жанданды. Бүгүнкү жаңылыктар жалаң милиция кызматкерлери тууралуу болот окшойт. Турак жайларды, ресторан, дүкөндөр жана май куюучу жайларды курган милиция кызматкери кармалды. АКС УКМК тарабынан мыйзамсыз материалдык баюу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматынын ички иликтөө жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы майор Айбек Токаев аттуу кызматкер кармалды. Мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын маалыматына таянсак, кармалган адам 2014-жылдан бери экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматында жетекчилик кызматта иштеп жүргөн. Ош жана Бишкек шаарларында 15тен ашык кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алып, өзүнүн жакын туугандарынын наамына каттаган. Мындан тышкары ал Ош шаарында 13 кабаттуу турак үй, ресторандарды, дүкөндөрдү жана май куюучу жайларды курууга олуттуу каражат жумшап, инвестициялаганы айтылууда. Азыркы тапта бардык мүлктүк жана каржылык активдерин тактап, ошондой эле алардын бааланган наркын аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жатат. Милиция кызматкерлери тууралуу жакшысын да, жаманын да айттык. Эми жашоо тууралуу кеп кылалы. Узак жашоонун сыры эмнеде? Билесизби? Австралиянын 111 жаштагы тургуну Декстер Крюгер январда туулган күнүн белгиледи. Ал тамашалашканды да жакшы көрөт. Көп жашоонун сырынын бири мына ошондо дейт. Крюгердин кеңешине таянсак, көбүрөөк дем алып, күнүнө 3 маал тамак жеп, шайыр маанайда жашоо өмүрдү узартат. Анын тамактануу рационунда 6 дана креветка жеп, кечки тамакка балыктын бир түрү кошулган суюк тамак кирет. Көп жашоонун дагы бир сыры көп ырдаганда дейт карыя. Ошондой эле ал өмүр бою таза абада фермада иштеп, 86 жашынан тарта китеп да жаза баштаган. Жакында анын ырлары менен эскермелери камтылган 12 жыйнак чыккан. Ошон үчүн шайыр жашап, туура тамактаныңыздар. Айткандай, тамакты даамдуу жасаган ашпозчу робот элди таң калдырды. Monley Bodix компаниясы ашкана ишин кынтыксыз аткарган роботту элге тааныштырды. Адамдар да эле эки колу менен текчеден тиешелүү азык-түлүктөрдү алып, кууруп, бышырып, ал тургай күйгүзүп жибербей аралаштырып жатканын да видеодон көрүүгө болот. Отту азайтып же керек болсо көбөйтө алат. Бир нерсе төгүлүп же чачылып кетсе, аны кадимкидей жыйнап койгону элди таң калдырды. Идиш аякты кадимкидей жууйт. Мына ушундай кызыктуу жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуздар.